артрит оорусун дарылайсызбы депсиз. Артрит оорусу бул муундардын сезгениши. Ооба, муну дарыласа болот. Эмне үчүн дарылабайт экенбиз? Сөзсүз түрдө дарылаш керек. Муун эмне үчүн шамалдап калды? Эмне үчүн сезгенип калды? Муундун иштеши үчүн ага жакшы кан тамыр баш керек. Ошол кан тамырларды жакшы муундарга алып келиш керек. Демек сиздин эгерде сиздин тизеңиз ооруп аткан болсо, анда чат адамдын чатындагы деп дайым айтам, бул орусча паховая область болуп калат. Ошо чат жагыңыздагы жайгашкан оң жакта жоон ичеги, сол жакта сигмовидный кишка, андан тышкары ошо ичегилердин артында турган кан тамырлар аркылуу жакшы муунга кан барбаган үчүн эки тизе ооруйт да, ошол артритке алып келди. Эми мисалы колуңузда чыканак ооруйбу, колуңуздун плечо ооруйбу, колуңуздун майда тамырлар, майда муундар ооруйбу, бул дагы ошо колтуктагы без тамырларга байланыштуу, колтуктагы кан тамырларга байланыштуу. Демек ошол жактарды биз лимфомассаж жасайбыз. Ошол жакта кан тамырларды жакшы муунга барыш үчүн өзүнүн ыкмаларын колдонобуз. Албетте дарылайбыз.